Ата-бабалардан калган улуу мурастардын бири болгон Курултай институту адилет башкаруунун эң мыкты үлгүсү, демократиянын туу чокусу экенин тарых тастыктады. Учурда Курултай катчылыгынын жамааты эксперттик топ менен тыгыз иштешип, бир топ алгылыктуу жыйынтыктар чыгууда жана ошону менен бирге эле коомдук өкүлдөрү менен Курултай мыйзамына кызыктар тараптар жолугушуп, элдик Курултайдын улуттук кеңешинин төрагасы, элдик Курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Юсупович Абдылдаев бир жылдык аткарыла турган иш-чаралар боюнча маалымат берип, жалпы биринчи-экинчи Курултайда түшкөн 6983 сунуштар боюнча администрация менен чогуу иштеп жатканына токтолду. Эми менин иш боюнча айтайын деген. Эки ошол жанагы мен биринчи Курултай менен экинчи Курултайдыкын баарын алып келгенде, биринчи Курултайда 1072 делегат болгон, экинчи Курултайда 700 делегат, ошондо 1842 делегат. Биз 1842 делегаттын сунушун контролго алып атабыз. Кандай аткарылып атат ошол. Үстүбүздөгү жылдын март айына чейин Курултайдын мыйзамына алымча кошумчаларын толуктап, талкуулап, парламентке тапшырылышы зарыл экенин айтып, эки тараптар менен кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Жалпы жыйынга Улуттук элдик Курултай ассоциациясы, Коомдук бирикмесинин төрагасы Бейшенбек Абдыразаков жана Коомдук элдик Курултай кыймылынын тең төрагалары Эркин Абдыразаков, Батырбек Исмаилов жана аталган кыймылдын 7 дубандан келген өкүлдөрү катышты. Бизге элдик Курултай катчылыгына бир нече коомдук уюмдар арыз менен кайрылышкан, ошо бир меморандум негизинде иш алып баралы деп. Алардын бири ошо Улуттук элдик Курултай ассоциациясы коомдук бирикмеси жана Коомдук элдик Курултай кыймылы. Бүгүнкү күндө мына ушул эки уюм менен коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамды жана элдик Курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын 10-беренесин жетекчиликке алып меморандум түздүк. Ошо меморандум негизинде мындан ары иш алып барайын деп атабыз.